Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Акыр кыямат күнкелерин жана жердеги жашаган ар бир адам Кудайдын алдына суракка алынарын айтышат. Ушул акыр кыяматта бизге арачы болчу бирөө барбы? Же биз жалгызбызбы? Эң эле олуттуу суроолор. Келиңиз досум, ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Бир жолу бир солдат жаман бир окуяга душар болот. Ал мамлекеттин президенти гана жардам бере ала турган ушунчалык кыйын абалда калат. Ал аны кабыл алууну суранып, өтүнүч кылат. Бирок согуш абалы болуп, президент бош эмес болгондуктан анын өтүнүчү кабыл алынбайт. Ал секретардан кайра өтүнөт, бирок сакчылар аны кайра кайтарышат. Солдаттын айласы кетүүгө мажбур болот. Анын такыр үмүтү үзүлүп, ыйлап жиберет. Бирок качан ал короого чыкканда, аны четте достору менен ойноп отурган бала байкап калат. Ал бала чоң эле кишинин ыйлап баратканына аябай таңданат. Ал анын жанына келип, минтип сурайт: "Байке, сиз эмне үчүн ыйлап жатасыз?" Солдат өзүнүн көз жашынан уялып, тескери бурулуп кетет. Бала анын колунан кармай калып, дагы сурайт: "Байке, эмнеге ыйлап жатасыз?" Ошондо солдат минтип жооп берет: "Балам, мен бир оор абалга туш болдум. Мен президентке киришим керек. Менин бул абалыма президент гана жардам кыла алат. Бирок мени ага киргизбей жатышат." Бала анын көзүнө тике карап, минтип сурайт: "Чын эле сиз президентти көрүшүңүз керекпи?" Солдат үнсүз башын ийкейт. "Анда мени менен жүрүңүз", дейт бала. Бирок солдат болбойт. "Кантип? Бул мүмкүн эмес. Мен кирүүгө көп эле аракет кылдым." Бирок бала болбой эле аны кайра алып жөнөйт. Ошентип баланы ээрчип отуруп, ал сакчылардан да өтөт жана бардык секретарлардан да өтөт. Анан президенттин жабык турган чоң эшигинин алдына келет. Бирок бала бул эшикти ачып жиберип, минтип айтат: "Ата, бул киши сени көргүзү келет. Ал кыйын абалга учураптыр. Ага сен эле жардам бере алат экенсиң." Солдатты уулу ээрчитип келгендиктен, президент аны өтүнүчүн ошол замат угуп чыгат. Солдатка жардам көрсөтүлөт. Анткени кимдир бирөөнүн президентке жолу ачык болчу. Жердеги жашаган ар бир адам аламды жараткан улуу Кудайдын тагынын алдына келерин бизге ыйык китептер айтышат. Жана бул Кудайдын кыямат сурак күнүндө болот. Кымбаттуу досум, бир күнү сен дагы жана мен дагы ушул сотто коргоочуга же арачыга муктаж болобуз. Бул жөнүндө Инжил ыйык жазуу минтип айтат: "Кудай аламды адилеттик менен соттой турган күндү белгиледи." Апостолдордун иштеринин 17 бабынын 31 ырынан окуй алабыз.
Бул сот бардык жагынан мааниге ээ боло турган сот болот деген ойго алып келет. Мүмкүн биздин эч кимибиз анын толук маанисин түшүнбөйбүз. Биздин көз алдыбызга ар бир иш жана сөз карала турган олуттуу тергөө сотунун жүрүшү тартылат. Ал эми бул болсо өз учурунда атайын тизмеге алуу системасынын жолго коюлгандыгын айтып турат. Бул тизмеге алуу системасы азыр барбы? Кудайдын качандыр бир кезде жерде жашаган ар бир адамдын ар бир сөзү жана иши жазылып сакталган жазуулары барбы? Чындыгында ушундай. Забур ыйык китебин ачып, Дөөт падышанын сөздөрүн окуйлучу. Теңирим, сен мени сынадың жана билесиң. Мен качан отуруп жана качан турарымды сен билесиң. Сен алыстан эле менин оюмду түшүнөсүң. Мен басып жүрөмбү, эс алып жатамбы, сен мени курчап турасың. Жана менин жолдорумдун баары сага белгилүү. Менин сөзүм оозума келе электе, сен Теңирим аны даана билесиң. Сенин башкарууң мен үчүн таң каларлык, бийик, аны түшүнө албайм. Сенин рухуңдан кайда барам жана сенин жүзүңдөн кайда качам? Забурдун 138 бабынын 1-ырынан 7-ырына чейин окуй алабыз. Болуп жаткандардын баардыгын Кудай жөн гана көрүп жана укпайт. Ал сот күнүндө далилдеш үчүн мунун баарын кандайдыр бир сыр аркылуу жазып турат. Бул жазуулар качан каерде жүргүзүлөт? Инжил ыйык жазуусу адамдар китептерде жазылгандар боюнча соттолот деп айтат. Бул китептер сөзсүз эле бизге жакшы белгилүү болгон, кагаз бетинде басма сөз менен бастырылган булгаары тыштуу болуш керек эмес. Мүмкүн алар азыркы мезгилдеги адамдар тарабынан кеңири жайылтылган компьютерлерден да артыкчылыгы чоң, татаал электрондук ачылууларга туура келер. Мүмкүн бул кылдаттык менен байкап жана эсте толук сактап калыш үчүн атайын жазылган тирүү компьютер адамдыр. Биз азыр эбегейсиз зор илимий ачылуулар болуп жаткан жана электрондук компьютердик техника өнүгүп турган кылымда жашап жатабыз. Эгер ушундай таң каларлык ачылуулар бүгүнкү күндө адамдын кол астында болсо, анда аламды жараткандын күчүн жана мүмкүнчүлүктөрүн чектөөнүн кереги барбы? Кудайдын колунан бардыгы келет. Кудай жерде жашаган адамдар жөнүндө маалыматты кантип чогултуп, кантип сактарын даана билбесек да, ал муну адилеттүү жана калыс сот жүргүзүү үчүн гана жазыларына биз ишенип койсок болот. Бул бизди эң маанилүү суроого келип такайт. Эгер биздин үстүбүздөн болгон Кудайдын соту болоору шексиз болсо, анда мени менен, сени менен эмне болот досум? Биз өзүбүздүн турмушубузда ушунчалык көп каталыктарды кетирдик. Көптөгөн жаман иштерди жазадык. Көптөгөн жаман сөздөрдү айттык. Инжилде мындай деп жазылган: баардыгы күнөө жазашты жана Кудайдын даңкынан ажырашты. Бир дагы такыба адам жок. Павелдин Римдиктерге жиберген катынын 3-бабынын 10 жана 23-ырынан окуй алабыз. Күнөө оору сыяктуу баардыгына жайылып кетет. Бирок досум, экөөбүз үчүн жана башка ар бир адам үчүн кубанычтуу кабар бар, кубанычтуу үмүт бар. Таза жана ыйык жашоодо жашаган Ийса жерде жашаган ар бир адам үчүн, анын куткарылуусу үчүн өзүн өлүмгө кыйды, өзүнүн өмүрүн берди. Мариям уулу Ийса Кудайдын сөзү, күнөөсүз жана жеңиштүү турмушта жашаш үчүн бизге арачы болуп, биз үчүн сүйлөп жана биздин карыздарыбызды төлөө үчүн жиберилген. Ага ишенип жана аны өзүбүздүн куткаруучубуз катары кабыл алуу бизден талап кылынганы мына ушул гана. Инжилде мындай деп жазылган: ага ишенгендер айыпталбайт, ал эми ишенбегендер айыптуу. Ыйык Инжилдин Иоанндын 3-бабынын 18-ырынан окуй алабыз. Ошентип Кудайдын сотунда силердин атыңар аталганда, Ийса минтип айтат:
Бул менин досум. Ал мени сүйөт. Анын күнөөлөрүнүн баары кечирилген. Ал мен менен түбөлүк жашоосун каалайм. Демек, бул силер кабатыр болбой эле койгула деген сөз. Сотто силердин досуңар бар. Силердин эң сонун коргоочуңар, силер үчүн кам көрөт. Ошентип бүгүн азыр силер өзүңөрдүн ишиңерди Исага тапшырып, жана өзүңөрдүн адвокатыңарга кандай ишенсеңер, ага дагы ошондой эле толугу менен ишенүүңөр гана калды. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин.
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.